Учурда техника мыкты өнүккөндүгүнө байланыштуу интернетте жаш карадебей олтуруп калган кезде социалдык тармактардан пайдаланып дават кылгандардын саны күндө өсүүдө. Мына ушул интернеттен дават кылса ага ишенсе болобу? Деги эле интернеттеги даваттын коомчулукка тийгизген оң жана терс таасири туурасында бүгүнкү көрсөтүүдө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Биздин көрсөтүүгө дагы адаттагыдай бир нече коноктор келген. Алар убакыттын жүрүшү менен өздөрүнүн ой пикирин билдиришмекчи. Алгачы дал ушул массалык маалымат каражаты көп маалыматтуулук болгондугуна байланыштуу МТС телеканалынын кабарчысы Мээрим Ташыбекова бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө өзүнүн оюн билдирмекчи. Бүгүнкү биздин сөз кыла турган темабыз бул интернеттеги дават болуп жатат да. Сиз өзүңүз ушул массалык маалымат каражатында иштегениңизге байланыштуу жана көп маалыматтуулук боюнча деги эле интернеттеги дават кылууга сиздин көз карашыңыз кандай? Ушуну билеличи алгач. Негизи эле мен даватка каршы пикирде эмесмин, жакшы эле пикирдемин. Бирок ошо дин тууралуу анча маалыматы жок адамдар эле билип билбей туруп дават кылганы бул тескерисинче динге салым кошпостон тескери таасир тийгизип атат да, тескерисинче адамдарды ирэнжитип атат да. Анан ошол эле көрүнүш интернетте аябай көп байкалат. Мисалы, бирөө жөн эле сүрөтүн чыгарып койсо деле, жоолук салып түшсөң мындан да жакшы болмок. Анан кийин мини юбка кийген кыздарды кээ бирлер улуу сөздө уят жок эми сойку деп аябай намысына тийген учурлар да болот да. Ошо коомчулукка чыгып аткан сүрөттө ошентип комментарий жазгандарга да мен аябай каршымын да. Ушул интернеттеги даватка өзүңүз негизи ишенесизби? Мында кызыгуу менен карап окуйсузбу? Мен негизи чубак ажынын жанагы насааттарын аябай кызыгуу менен угуп, муюп өзүмө аябай көңүл бурам да. Андан тышкары Жеңишбек Жумакадыр бир нерсе жазса, мен ошону угам. Жакшы диний багыттагы ырларды жазса, мен ошолорго жакшы көңүл бурам. Бирок кээ бир билбеген эле кишилер бир жөн эле Куранды окуп алып эле өзүн аалым сезип аткан кишилердин дават айтканына мен чындыгында эле каршымын. Сизди чакыргандын себеби көбүнчө сиз олтурасыз да, мисалы Фейсбукта, коомчулукта олтурган жерден анан чындыгына тынымсыз чыгып турат го ушундай даваттарчы. Анан комментарий жазып, же болбосо баягы өзүңүз байкаган бир минустар болуп калса, ушундай кемчиликтер болуп калса, бул мындай кылсаңар болот беле деген ой пикир таштайсызбы же жөн гана карап туруп деп мындай кайдыгер мамиле карап коесузбу? Мен ошо интернеттеги дин жөнүндө жазылган нерселерге чындыгында көңүл бурбаганга аракет кылам. Себеби ал жакта ким отуруп алып, компьютердин артында ким отуруп алып жазып атканын эч ким билбейт. Балким ал жөн эле террористтер же балким экстремисттер же балким Сирияга чакыргысы келип, азгыргысы келип, анан ошол бир бетине бет кап жамынып алып жөн эле дин жөнүндө сүйлөп аткандыр. Ошондуктан мен андай белгисиз аты жөнү жок, кээ бирлер даже сүрөтүн дагы чыгарбайт го. Ошондой адамдардын даватын мен таптакыр көңүл бурбайм. Анан эми өзүңүз журналист болгондуктан дайыма коомчулук менен, саясат менен дайыма аралашып жүрөсүз. Анан деги эле коомчулук ушул даватты кандай кабыл алышат? Өзүңүздүн көз карашыңызда байланышып калганда, олтуруп калганда? Коомчулук эми чындыгында тескери эле көз карашта да. Кээ бир мисалы эми ар кимдин өзүнүн көз карашы бар. Бул адамдын өзүнүн тандоосу. Анан интернетке ошол даватчылар бир нерсе деп жазып койсо эле ошону карап алып, деп ишенип кала турган эмес. Азыр деген маалымат технологиясы аябай өнүккөн. Ар бир адамдын өзүнүн көз карашы, мындай калыптанган көз карашы бар да. Анан ал дават кылбай койсо деле адам өзүнүн тандоосу менен өзү динге берилгиси келсе берилет, берилгиси келбесе ал өзүнүн көз карашы менен жашай берет деген ойдомун да. Интернеттен дават кылса болот. Мына ушул интернеттен дават кылуу менен биз көптөгөн жаштарды туура жолго чакырууга аракет кылып жатабыз деген ой пикир менен келген Ислам Нуру тобунун администратору Салтанат Элибесова бүгүн биздин студиябызда. Сиздин интернеттен дават кылууну сиз колдойсуз. Мына ушуга себеби дегенде бул интернеттеги дават, аялдардын даваты бул баардыгына эле керектүү нерсе, өзгөчө аял затына. Эң туура көрүнүш десек да болот, жана байыртадан берки көрүнүш десек да болот. Мисалга алсак, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында дагы сахаба аялдар болгон, дават өткөн. Мисалга алсак, Умар халифа бар го радиаллаху анху, ошонун динге келишине карындашы Фатима радиаллаху анху себепчи болгон, мисалга алсакчы. Мисалы интернеттен дават кылуунун пайдасы эмнеде? Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, бул дүйнө рахаттан турат дейт да. Рахаттын эң жакшысы дейт, бул такыба аял дейт да. Биз аял заты көбүнчө үйдө болобуз да.
аял заты канчалык такыба болсо, канчалык ыймандуу болсо, ошончолук аялдан көз каранды да коомчу. Демек ушул интернеттен даават кылуу өзгөчө айымдарга гана пайдалуу десек болот атпайбы? Айымдарга негизи биринчи орунда айымдарга пайда алып келет да. Айымдардан көз каранды да. Интернетте даават кылгандардын көпчүлүгү айымдар деп эсептесек болобу? Көпчүлүгү айымдар, бирок эркектер да бар. Бирок эркектердин мисалы үчүн интернетте отуруп даават өтүүгө мен ойлойм сабыры анча жетпейт деп, анткени алар сыртта жүрөт да көбүнчөчү, сырттагы иштер менен алек да. Мисалы үчүн WhatsApp'та, Facebook'та ар бир комментарийга жооп бергенге эркектердин нервтери мындайча айтканда чыдабайт болуш керек деп ойлойм да. Биз аял заты эмес да, аябай майдачыл бардыгына көңүл бурабыз да. Сиздер Ислам Нуру тобу интернеттен даават кылабыз деп атасыздар. Анан ким жетектейт сиздер? Биздин жетекчибиз Актилек деген мырза болот. Ал учурда чет жакка да жүрөт өзүнүн жеке иштери менен. Негизи биздин группада эркектер азыраак, бирок көбүнчөсү айымдарбыз да. Биз деле эмес, негизи эле бардыгы эле могу Иман Нуру, 5ке карай жол деген баарында эле көбүнчөсү кыздар да. Анан мисалы үчүн биздин группада WhatsApp'тагы айта турган болсок, 4 группа эркек, 5 группа аял. Ар биринде жок дегенде эле 200дөн ашык да. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Значит, аял кишилер эмеге дааватка муктаж деген сөз да. Макул, сиздер даават кылып атасыздар. Бул даават кылуунун максаты эмнеде? Интернетте отуруп алып, кайсы бир подружкаңдын жарым жылаңач түшкөн сүрөтүнө нравится классты баскандан көрө, Чубак Ажы устаздынбы же Абдышүкүр Ажы устаздынбы видеосуна класс басып койсоң, аны мисалы үчүн 200 досуң бар болсо, 200 досуң бир досу эле жакшы ылыкка келе турган болсо, анда иншаллах Аллах Таала ошо соогун көбөйтүп берет да. Ушул силер аркылуу мен динге кирип, Аллахтын жолуна түштүм, силерге рахмат дегендер болобу? Ооба, болот, албетте. Көп эле мисалы үчүн WhatsApp'та, Facebook'та, Одноклассникте бардыгында эле комментарийде болобу же личкага болобу кайрылышат. Рахмат, Алла ыраазы болсун, сиздердин жардамыңыздар менен ушундай жакшы ийгиликтерге жетиштим, көп нерсени билбей жүргөм, жакшы жолго түштүм дегендер көп. Интернеттен даават кылууну айрымдары колдоп жатса, кээ бири каршы чыгат. Мен интернеттеги дааватка ишенбейм деген ой пикирин билдирүү үчүн келген Кыргыз Улуттук университетинин студенти Саламат Кален кызы бүгүн биздин көрсөтүүбүздө. Интернеттен даават кылуу аркылуу бул адамдарды туура жолго чакырып жатабыз деген ой пикирлер кетти. Бирок сиз интернеттен даават кылууга каршы ой пикирде экенсиз. Эмне себептен? Ар ким азыр ар кандай диний багыттарда толуп кетти да. Ушул диний багыттар бул интернетти пайдаланып ар кандай өзүнүн максатына жетип атышат да. Диний багыттарчы, диний агымдарчы. Эмне максат? Диний агымдар өзүнүн идеологиясына, өзүнүн кандайдыр бир эме максаттарына жетүү үчүн ар кандай дааваттарды айтып, элдерди чакырып, ошондой эле азыр карап отурсак, эмоциясын башкара албаган дааватчылар да көп да, чын-чынындачы. Сөгүнгөндөр да бар ал дааватчылардын ичинде, көрүп эле жүрбөйбүзбү анан. Ошондуктан мен өтө берилип деле чындыгында келгенде ал дааваттардын баарын окуй бербейм. Кызыкпайм дагы, кызыксам ушул Чубак Ажы сыяктуу бир билими бар адамдарга кызыгам. Жогоруда айтылып өтпөдүбү бул жердечи, бизге ыраазычылык билдиргендер да бар, ушул даават аркылуу туура жолго түшкөндөр да бар деп атпайбы? Балким бул жакшыдыр. Жакшы болушу мүмкүн, бирок ал нерсени бир гана интернет аркылуу гана эмес, башка нерселер аркылуу деле элге жеткирүүнүн түркүн жолу бар да. Мисалы, интернет аябай толуп кетти да. Ал интернетке жазганы менен азыр ишенгенине караганда ишенбегендери көп. Даават деп атпайбы? Макул бир маалыматты таштадыңар. Анан таштагандан кийин чындыгында ошол жерде уруш да болуп кетет да, кээде чындыгында уруш болуп кетет. Эгерде жакшы нерсе болсо, эмне себептен уруш болушу мүмкүн? Баягы орусча айтканда на ошибках учатся дейт го. Баарыбыз эле аалым болуп чыга алган жокпуз да, акырында ошентип үйрөнүп, окуп, билип дегендей өсөбүз да. Анан ал жерде ошо ар бир адам ар кандай, мисалы үчүн могул жерде баарыбыз эле ар кандайбыз да. Мисалы үчүн менин динден түшүнүүм азыраак болсо, тиякта байкелердики көбүрөөк болушу мүмкүн. Ар кимдин түшүнүгү ар кандай, ар ким өзүнүн оюн айтат дегендей, ошол себептен чыгышы мүмкүн да. Бир эле группабызда 200 адам деп атпайсыңарбы? 200 адам бир күндө
бир ар бири бирден бир дават кылсын, анан канча адамга кетип атат да, 200 адамга кетип атат. Бирок 200 адамдын баардыгы ал эмес да, 200 адамдын баардыгы фото чыгара албайт да, 200 адамдын баардыгы илимдүү эмес да. Анан сиз айткандай көч бара оңолот, туура баардыгы илим жетишип мындай кылсак болот экен, тиңдей кылсак болот экен деп атып, бурмаланган маалымат тарап кетип, коомчулукту туура эмес жакка салып койбойбу? Туура эмес жакка салып коюшу мүмкүн, бирок ал адамдын өзүнүн көз каранды да. Мисалы үчүн Чубак Ажы устаз деле айтып атпайбы, эми мен ушундай болсом эмне кылайын, мен тигиндей болсом эмне кылайын, ушундай болуп төрөлүп калсам эмне кылайын, андай болсо жылаңач болуп төрөлгөн, жылаңач болуп көчөгө чыгып кеткен жоксуң да деп айтканын уктум да, Чубак Ажы устаздынчы. Ошо сыңар эле мен ушундайды окудум, ушундай турбайбы деп эле жүрө бербеш керек да, аны тереңдеп окуп үйрөнүш керек, издеш керек. Мына азыр интернеттин эмеси жайылган убагы, китептен көп эме жок, ошолордун баарынан окуп үйрөнүш керек. Биз бир эле жөнөтүп койбойбуз, мисалы үчүн суроо жооп уюштурабыз, конкурс уюштурабыз дегендей. Мына мисалы үчүн 21 майда Куран ачып окуйлу деген конкурс уюштуруп атабыз. Бул максатыбыз. Мисалы үчүн Куранды азыр окубай калгандар деле бар да, Куран үйүндө Куран китеп жоктор да бар. Ошолор кызыктырып, мисалы үчүн белектер менен кызыктырып атабыз да, ушундай суроолорго жооп берсеңер, ушундай белектер болот деп. Сиз жана айтып кетпедиңизби, интернетте дават кылынып жаткан учурда бурмаланып кетиши мүмкүн депчи. Менин оюм боюнча Аллахты мактап жатканда же дават берип жатканда адамдарга интернетке киргизгенде алдабайт да. Биз билебиз туура башка жаңылыктарды же болбосо эмелерди карай турган болсок, видеолордучу, вот ошол бурмаланышы мүмкүн да. Сиз дагы айтып кеттиңиз, мен көрбөйм деле, анан кийин анча-мынча Чубак устаз, Чубак Ажыга ошол болсо эле көрүп калам, себеби ошол эле жакшы айтат депчи. Анда кандай Чубак устаздан башка жөнөкөй молдолор, макул алым эместер сиздин оюңуз боюнча жалган нерселерди айтып YouTubeга киргизип жатабы деген суроо да. Интернет тармактарынын бардыгына эле кирсең эле бүт эле дин каптап кеткен да, чындыгындачы. Диний агымдар толтур азырчы. Ар бирин карай берип мен аны окуймунбу же башка тирилигимди кыламбы, мисалы үчүнчү. Анын ичинде бирде карасаң жакшы эле дават айтат да бирөөчү. Анын комментарийлер кетет ужучу. Мындай терс комментарийлер, оң комментарийлер. Ошол терс комментарийлер ар кимдин ою бар да, мисалы туурабы? Ой бар. Ошентип эле барат эле өзүнүн эмоциясын башкара албай кетет дагы. Адам ооска алгыс сөздөр менен сөгүнүп, сагынып, бир башкача нерселерди окуп каласың да, анан маанайың аны окуп туруп маанайың түшүргөндөн көрө пайдалуу бир китеп окусаң, же бир пайдалуу бир эфир көрсөң. Бирок ошол эле учурда жанагы дават кылып аткан молду сөгүнбөйт да, туурабы? Сиз жана айтып кетпедиңизби, дават кылып аткан адамдар дагы сөгүнөт депчи. Мен ошого дагы такыр кошулбай калам да. Интернеттен кайсыл жерден көрдүңүз, макул факт менен сүйлөсөңүз жакшыраак болот. Эми факты менен сүйлөгөнгө деле болот, бирок бул жерде эми анын атын баса белгилеп кетүү деле бир чети маданиятка бир аз туура келбей калышы мүмкүн. Бирок мен өзүм айтайын, Facebook'та баракчасынан өзүнүн эле постторунан окугандарым болгон, толтура болгон бул нерселерчи. Ошо сиздин сурооңузга мен да жооп берип койгум келип атат. Албетте дават айткан киши жаман сүйлөбөйт, жакшы сүйлөйт, бирок деген ошол сөгүнүүгө, ошол уруш талашка жем таштап коюп атпайбы? Бул дагы ошол шариятта туура эмес болуш керек деп ойлойм да. Андан көрө ошол эле даватты түшүнгөн кишиге айтса туура кабыл алат. Сууну да сиңген жерге куюш керек да. Ал интернеттен мен баарына сиңип кетет деп ишенбейм. Чынын айтыш керек. Анда кандай кинолорду дагы кино көрө турган адамдарга сунушташ керек деген сөз болуп калат экен дейчи. Кинону ар ким өзү каалаганда сатып алып көрүп атпайбы? Кинотеатрга мисалы өзү каалаган киносун YouTube'да бар да. YouTube'дагы өзү мисалы ачып алып көрөт да каалагандарчы. Facebook'тан болсо кааласаң да каалабасаң да лентаңа чыгып калып атпайбы? Анан кийин айла жок өчүрүп коесуң же мындай өткөрүп жиберүүгө туура келет да. Facebook менен токтолбойт да. Толтурган сайттар бар, мисалы YouTube'га кирип. Ошо туура айтасыз, бирок деген ошо ар бир адам өзү талдап алууга укуктуу да. Ошону деле мисалы даватты деле окугуң келбесе окубай кой, көргүң келбесе көрбөй кой. Ошентип эле ар бир адам өзү тандап, тескерисинче ошол интернеттеги дават тескери натыйжа берип коюп атат да. Динге балким тартып аткандыр бир 2-3 адамды, бирок 100 адамды тескери нукка буруп кетип атат да. Мен ошол жагына каршы болуп атам. Диндеги адамдардын гана кемчиликтерин көрүшөт да. Мындай адамдардын кемчиликтерин көрбөйт. Мисалы үчүн интернетте жалаң эле диндеги адамдар отурган жок да, мындай динден түшүнүгү жок адамдар деле отурат. Мисалы үчүн бир курбусу жарым жалаңач түшкөн сүрөтүн коюп койсо, аны канча киши комментарий жазып атат, туурабы? Динде деле ошондой бир теманы жазган болсо, ошону канча киши, ар бир адам өзүнүн оюн айтканга укуктуу да.
эмне суроону биз интернеттеги дааватка ишенесизби деген суроону биз коомчулукка таштап көрдүк. Себеби канчасы ишенет, канчасы ишенбейт. Албетте биз коомчулуктун баарын кабыл ала албайбыз. Бирок бир саналуу гана адамдан, алдыбыздан чыккандардан гана сурап көрдүк. Азыр ошону көңүл бөлөлү, андан соң талкууну улантабыз. Учурда техниканын мыкты өнүккөнүнө салыштырмалуу жашкары дебей социалдык тармактарда отуруп калышкан. Ушундан пайдаланып, интернетте даават кылуу да көбөйүүдө. Мына ошол дааватты коомчулук кандай кабыл алат? Ага дегел ага ишенишеби же ишенбейби? Мына ушул тууралуу аз биз сурамжылоо жүргүзүп көрөбүз. Ага негизинен көп деле ишенбейм. Анткени бул социалдык тармактарга ар ким өзүнүн оюндагысын эле киргип салып атышпайбы? Мисалы, Одноклассникиде деле, Фейсбукта деле мындай Кудайды сүйсөң, Аллах Тааланы сүйсөң, бир класс басып кой деген сыяктуучу. Ошону сайттарга, социалдык тармактарга аралаштырбай эле мындай неме кылса болмок да, мечиттерге барып, мисалы, социалдык тармактардын негизинен зыяндары көп, мисалы. Эми ошол жанакы эле үгүттүп атышат да, мисалы, билимиң мындай аң сезимиң күчтүү болбогондон кийин ошол айтканына ишенип кете бересиң да. Чынбы? Ошондой болуп көп адамдар ушул социалдык тармактардын деле зыяны тийип атат. Адамдардын жаштардын Сирияга кетишине, башка динге деле өтө фанат болуп кетишине ошол тийгизип атат, таасирлерин тийгизип атышат. Мен бир жолу мындай ситуацияда болгом да. Короче, Куранда ушундай жерде ушундай жазылып турган дедим да. Окудум. Ушунда анан кийин Курандын китепти ачып туруп карасам, ал жерде тура эмес экен. Башкача жазылган экен. Значит, андай убакыт келсе мындай ишене берген болбойт экен да. И мечиттерге барып турабыз биз, конечно, мен өзүм деле намаз окуйм, эмне кылгандачы. Анан кийин бир жолу жума хуттабасында мындай айтканда бизгечи, интернет маалымдарга ишенбегиле деген. Ал жакта ким аякта эмнедин жазып атканы белгисиз деген, билинбейт деген. Эмнени жазып атасыңар? Аяктан үйрөнсөңөр, силерге устаз керек дейт. Ошонун бүт баарын түшүндүрүп берген. Бизге интернет түшүндүрүп бере албайт да бардыгынчы. Ошон үчүн мен интернеттен мындай алышына көп деле жакшы кара бербейм да анычы. Негизи туура жазылган деп ойлойм. Ал жакта алар молдолордун ошол жазган чыныкы эмелери чыныкы жазуулары болуш керек депчи. Ушул 10 кишиге жибер тигиндей дегендери андай деп ойлобойм мен. Одноклассникке кирсеңиз сүрөт киргизет. Ал эми ошол сүрөткө көп класс алыш үчүн ушундай дааваттарды кошуп киргизет деп ойлойм да. Ал эми ар ким ар кандай жазат дегенге мен кошулам. Анткени бирөө туура жазат, бирөө бурмалап жазат. Бурмалап жазып, мисалы сен мындай кылсаң, ушул класс бассаң, сен 5ке киресиң деген сөздөр бар да ал жерде. Ошого ишенипкерлер класс базат. Тиги ошо сүрөткө киришкен адам анын рейтинги өсөт. Анан ал дагы кирсем, мага дагы көп адам кирет, менин классым көп болот деген ойдо деп ойлойм. Азыркы учурда көпчүлүк ишенбейт, бирок туура жазган маалыматтарда кездешет. Мен мисалы өзүм ар бир маалыматты кызыгуу менен окуйм, бирок көп диний багытындагы маалыматтарга көп ишене бербейм. Себеби азыр диний багытында көптөгөн маалыматты туура эмес жагынан берип атышат, ошондуктан жаштар туура эмес багыт менен кетип атышат деген ойдомун. Көп деле ишене бербейм. Анткени анын артында кандай адам отурат, мындай живой сүйлөшүү болбогондуктан баары ишенбейсиң да. Анын артында балким башка эле бири отургандыр, или балким ошолор бир жака үндөп аткандыр, ошол сыяктуу да. Көп деле ишене бербейм. Айрымдар окуйт, ага ишенет, айрымдар ишенбейт. Неге ишенбейт? Анда ишенбеген, эгер ичинде жалганчылык болсо, эгер ошол жазуунун ичинде жалганчылык болсо, эгер адамдын ислам дининен билими болсо, ага ишенбейт да. Ошон үчүн биринчи очередь аларды окуп ишенүүдөн алгач, сен ислам дининен маалыматың болуш керек, кененирээк, тереңирээк. Пайдасы болот, пайдасы жок эмес, пайдасы болот чын-чынында. Айрым пайдасы болгондо сөзсүз тарабынан эле, бул мындай болсо мындай турбайбы, эмнеге мен мындайм деп салыштыруу жаатында пайдасы болот. Интернеттеги даават деген темага карата дин өкүлдөрү кандай ой пикир билдирет? Буну билиш үчүн Чүй облусунун казысынын биринчи кеңешчиси Абдилазиз Чыныбековду чакыралы. Даават деген өзү эмне? Даават деген сөз эми бул араб тилинин түзмө-түз котормосун алсак, жана түшүнүгүн алсак, словарьдагы сөздүктөгү мааниси үгүттөө, чакыруу, суроо деген маанини билдирет да булчу. Дааватты
ким кылыш керек жана кимдерге кылыш керек? Дават деген ошо ар бир элге дин үйрөтүү да, ар бир адамгачы. Мисалы үчүн ар бир эркек биринчиден өзүнүн үй бүлөсүн үйрөтүш керек, өзүнүн аялына, энесине, эже карындаштарына үйрөтүш керек, өзүнүн кошунасын үйрөтүш керек, жана жалпы элге үйрөтүш керек да. Мындайча айтканда эми ар бир мусулман болгон адамдын мойнунда бул милдет. Интернеттен дават кылса болобу? Негизи эле жана массалык маалымат каражаттарга чыгып элди бир жакшылыкка чакыруу, мындай сөздөр мененчи, мисалы кел бир тууган мечитке баралы, намаз окуйлу, орозо кармайлы, ата эненин акысын берели, бир тууганын акысын берели деген мындай сөздөрдө эч кандай чек жок. Мейли каалашынча чыгып айта берсин. Массалык маалымат каражат болобу, телевидение болобу, соц тармактар болобу, айырмасы жок, чыга берсин. Шариатта, динде өзүнүн сурашынын адеби бар да биринчиден. Мындайча айтканда аалым, билим деңгээли жогору болгон адамдардан барып, астынан отуруп, жекече сураш керек мындай маселеничи. Мындай бир Интернетте эмес, интернетте эмес, бар жекече сураш керек. Мындай маселелерди бар ошо аалымдын астынан отуруп жекече сураш керек да. Азыркы күндө мен да кээде ушу көрүп калам. Мисалы үчүн жана ар кандай суроолорду берет. Мисалы үчүн менин аялым менен ушундай маселе болуп атат, же аялдар жазат менен эркек менен ушундай, күйөө менен ушундай маселе болуп атат депчи. Бул эми хадисте да келет да, бул аял менен эркектин ортосунда жашоо бул сыр жашоо, бул эч кимге айтпаш керек, бул өзүнүн ичинде сакталыш керек. Эми буларды бүт Кыргызстан эмес дүйнө жүзүнө таратып атат да ал суроосунчу. Мейли эми анонимно келди, мейличи. Бирок Аллах Таала билет ал кимден келип атат ал суроочу. Ооба. Ошол себептен андай маселени жекече аалымдардан бар сураш керек. Бул аалымдардан сурашында бир адеби болуп эсептелет да. Даватты эмнеге таянып кылыш керек? Аллах Тааланын Куранда да аят бар бул тууралуу. Ауз биллахи минаш шайтонир раджим. Уду иля сабили роббика бил хикмати вал мауизатил хасана дейт. Аллах Таала жалпы элдерге кыямат күнүнө чейин келе турган ар бир адамга кайрылып жатат. Уду иля сабили роббика, өзүңдүн жараткан Кудайыңдын жолуна чакыргын. Чакыргын дегени аны жамандыктан тый, аны намаз окуганга чакыргын, мечитке барганга чакыргын, орозо кармаганга чакыргын, адамдардын бири-биринин ортосундагы акысын, бири-биринин мамилесин туура кылганды үйрөткүн. Эми кандай жол менен чакырыш керек? Алла Таала ошол жерде эрежесин айтып атат. Бил хикмати, хикмат даанышмандык менен, адамга кор сүйлөп албай, катуу сүйлөп албай. Дагы эле башка бир аятта келет. Лавкунта фаздан гализан, эгерде сен дейт Аллах Таала пайгамбарга айтып атат, эгерде сен катуу корс адам боло турган болсоң, сен жанында жүргөн досторуң, сахабаларың баардыгы сенден качып кетмек дейт да. Бил хикмати, даанышмандык менен, жумшак сөз менен, аны кыйкыр бир урушуп салбай, сөгүп салбай, бир уя сөздөр менен айтып салбай, даанышмандык менен сүйлөш керек. Вал мауизатил хасана, жана эң жакшы осуяттар менен сүйлөш керек дейт. Эмне себептен бул дават кылууга, интернеттен дават кылууга көпчүлүктүн ишеними кетип калган? Себеби эмнеде? Биринчи себеби ошол динден толук маалыматы болбогон үчүн болушу мүмкүн. Экинчи себеби ошо динди жакшы билип билбей эле ошол таратып жибергендерден ошо көңүлү калып калган адамдар болушу мүмкүн да. Сиз айтып атпайсызбы, экрандын артында ким отурганын билбейбиз депчи. Чындыгында мен мынтип айтып кетер элем да, ошо Ислам Нуру группасынын мен да модератору болом да. Анан ошо Актилек мырзанын жардамчысымын. Анан эгерде мен мынтип администраторлорду издегенде биринчи анкета толтурабыз. Мисалы үчүн арабызда Каирде окуган, Египетте окуган илимдүү бар. Мына Актилек мырза өзү Ислам университетте окуган. Ошолор көзөмөлдөйт да, биздин үстүбүздөн карагандар бар. Биздин мына муфтияттан уже кагаздарыбыз даярдалып атат, уже даяр. Ошо Актилек мырза келип кол койсо эле уже даяр болот да. Ушинтип бизде артында ким отурат эмес, биз каалаган эле эч ким билбеген эле сырттан бирөөнү алып келип модератор кылып биз эч качан отургузбайбыз да. Биз анкета толтуртуп, тастыктап, анан ошол адам чындап 2-3 күн билебиз. Чындап эле бул ошол адамбы, ким бул, бүт баарын маалыматын билип туруп, аны өзгө модератор кылып алабыз. Алгандан кийин бизде мисалы үчүн Одноклассникте Нур деген эже бар. Ал дагы илимдүү эже, ошол көзөмөлдөйт. Фейсбукту мен карайм, WhatsApp'ты Актилек мырза өзү карайт. Ошол жерден модераторлордун артынан биз бир жумадай карайбыз. Чындап эле булар ошону туура жазып атабы депчи, мисалы үчүн китепте деле астына булак деп, ошол китептин атыны, бетини именно ошо кайсы алымдык экенин ошону жазып өтөбүз. Анан ошондой группалар жөнүндө угуп көрдүңүз беле, ошолорго сиз катталдыңыз беле деген суроо да. Силердин чындыгында менин маалыматым жок экен силер боюнчачы. Ал силер ан үчүн башка дагы
мындай аракеттерди жүргүзүп, мисалы университеттерге, мектептерге барып көрсөңөр деп ойлойм да. Анан силер боюнча эч кимдин түшүнүгү жок, сиздер деле катардагы эле бир эме деп мындай эле жылдырып эч ким окубай деле кете бериши мүмкүн да. Эми көч бара-бара оңот да. Мисалы үчүн менде кичинекей кыз, мен деле мисалы үчүн медреседе окугам. Альхамдулиллах, мен да бир аз илим алгам деп айтып кетет элем. Анан мен аз бар эле мисалы үчүн бир аз болсо да динге пайда жеткирели деген да. Мисалы үчүн Азария сүрөдө келип атпайбы, эскертүү мусулманга пайда алып келет депчи. Кичине болсо да билгенибизди башкага жеткирүү, то есть динге салым кошуу болуп атат да. Азыр интернетке эч ким ишенбей калды да азырчы. Анан ошо биз мисалы үчүн муфтияттан документтерди даярдап алып атабыз. Уже даяр келип кол койсо эле бизге берилет. Ушундай мындай Аны эч ким түшүнбөйт да, мисалы жөнөкөй адамдар түшүнбөйт. Жок, ошо бара-бара да анан бир күндө эле биз мисалы үчүн Ислам нуру деп офистерди ача коюп эле бүт жактарга дават айтып кете албайбыз да. Бизде жаш кыздар, мисалы үчүн мен өзүм 22-демин, кичинекей кызмын. Мен өзүм барып колумдан келбейт, мисалы үчүн бара-бара ошондой илимдүүлөр топтоп биз өзүнчө ошондой бир мындан дагы чоң ийгиликтерге жетишели деген ойлорубуз бар да. Рахмат. Ошо негизи туура эле айтып атасыңар, балким чын эле пайда алып келип аткандыр, бирок деген мына бул чоң кыз Салтанат айтып кетти го, көч бара-бара түзөлөт деп, мына уруш талаш болуп калып аткан учурлар деле бар деп моюнга алып атпайбы биринчиден. Экинчиден болсо социалдык тармактарда мисалы биягында жылаңач кыштын сүрөтү турат, биягында дин жөнүндө маалымат кетип атат. Бул өзү деле ошол тескери ойго алып келет да. Ошондон көрүкчө ошол ыплас мисалы интернетти шайтандыкы деп мисалы мен деле көп жерден окуп калгам да. Анан ошондой ыплас жерге жарыялоонун балким кереги деле жоктур деген ой туулуп атат да. Сиз өзүңүз сүрөткө түшөсүзбү? Негизи динде болбойт экен го сүрөткө түшкөнгөчү. Сүрөткө өзүм түшпөйм, бирок сүрөткө түшкөнгө болбойт деп мисалы үчүн Чубак ажы устаз кесе айткан эмес. Мындай дайын жок эле мындай жана селфи андай мындай кылганга болбойт тошуна. Жана паспорт андай мындай документтерге түшкөнгө болот да. Сиз өзүңүздүн көз карашыңызды ушу Чубак ажы аркылуу, дүйнөгө болгон көз карашыңызды Чубак ажы аркылуу карайсызбы же мындай өзүңүздүн оюңуз? Өзүмдүн оюм деле бар албетте. Бирок мен Чубак ажы устазды мен эле эмес, бардык эле Кыргызстан эли сыйлайт, урматтайт дегендей, ал киши көп илим алган, үйрөнгөн дегендей. Бүгүн биз интернеттеги дават деген теманын үстүнө талкуу кылып жатабыз. Бизден алыстабаңыздар. Адам болгондугуңузга байланыштуу социалдык тармактарда олтурасызбы? Албетте. Ошол жердеги баягы даваттар бурмаланган деген чындыкпы? Өзүңүз мындай көз жүгүртүп карап көрөсүзбү? Албетте, бул интернет маалымат каражат кээ бир адамдардын сөзүндө бул дүйнөлүк мусор деп атпайбы? Ар ким ар нерсени киргизет, ар кандай нерселер бар. Террористический агитациялар да бар ичинде, бир тескери жакы үгүттөө дагы бар динди жабыныпчы. Бирок мунун баардыгын кылып аткандар бул бир мусулман эмес, динди кармаган адамдар эмес. Жөн эле динди жабынып алып, мусулмандын кийимин кийип алып, ошонун баарын кылып атат да. Мусулман интернетте кандай этиканы сактап олтуруш керек? Жөн эле бир маалымат катары интернетти пайдаланыш керек да мусулманчы. Жөн эле бир маалымат катары. Мен деле соц тармактарда отурам, мен просто жумушум ушуга байланыштуу да. Менчи мисалы үчүн ош, баткен, жаллоо аттагы адамдар менен ошо сүйлөшүш керек. Интернет аркылуу сүйлөшкөн туура келет да. Жеңилирээк да, мисалычы, кандайдыр бир каттар жөнөтүш керек, кайта алыш керек. Бүт ада электронный болуп калбады, ошо менен жеңилирээк да. Мен ошол эле максатта отурам. Бирөөнү көрбөй туруп дават кылуу, жөн эле дават кылуу бул фитнага алып келет дейт. Фитна деген эмне? Жана ушул фитнага алып келет деген бул өзү кандай? Ушуну айтып өтүңүз. Фитна деген сөз эми жанжал деген сөз да. Чыр-чатак деген сөз. Албетте өзүнүн бир аныгы ким экенин билдирбей эле бирөө чыгып сүйлөп атса, адамды угуп эришип кеткен адам өзү акмак болот да биринчиденчи. Жок эле бир адамды анын сөзүн угуп ушундай экен деп кетиш туура эмес да. Мисалы маскаптар деп да бөлүнүп калат, бирөө дават кылды, ошол эле диний адамдын экинчиси чыгат да силердики туура эмес дейт. Ошентип атып маскаптар аралык бир талаш тартыштар жаралып калат. Жогоруда айткандай фитна деп койсок болот, Ушундайды көрүп туруп жаңы динге кирип аткандардын
кимисиники туура эмес деп башы чаташып калган учурлар болот. Биринчи ошон үчүн динден түшүнүгү жок адамдар болсочу, мисалы үчүн ошо адашып калбаш үчүн биринчи бир маалыматты окуду, бул жакта мындай дедиби, бул жакта тигиндей деди. Ошону өзү мына байке айтып атпайбы, өзү башы менен ойлонуш керек да, мунуку туурабы же мунуку туурабы. Өзү изденип, китептен болобу, интернеттен болобу же жана лекцияларга барып болобу, өзү изденип билиши керек, кимдики туура эмес. Эгер ал группалар же болсо социалдык сайттардагы чыккан маалыматтарды чыгарбай койсо, диний жөнүндө эч кандай маалымат чыгарбай койду. А сиз ошондо сиз эмне жөнүндө чыгармаксыз, сиз бүт тармак сизге карап калганда. Ошондо динден аксап калбайсызбы? Ооба. Динден аксабайм. Динден башка жактан деле маалымат алсаң болот. Сөзсүз эле интернет эмес да. Интернет аябай адам тажатып берет. Мисалы зыян неме кечикер эле телефон чукулап, кечикер эле компьютердин алдында отура берчи, сен эмне болот экенсиң. Андан көрө ошо мүмкүн болушунча китепке жакындашыбыз керек болуп атпайбы азырчы? Ооба, туура. Интернеттен алынган маалымат жумду болбойт. А китептен алынган маалымат көпкө туура өзүбүз акылыбызчы эме кылып жүргөнгө пайдалуу. А сиз мындай эмелерге барасызбы, талдим сыяктуу сабактарга же болсо башка? Жок, азыр мен барганга убактым жок чындыгында, бирок мен качан убактыңыз болот анда? Убактым деле жок, бирок угам да. Көрсөтүүдөгү теманы биз интернет булактарына жайгаштырганыбызда коомчулуктан бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Интернеттен Куран үйрөнсө болобу дейт. Мындай сырттан үстүртөдөн эми жаттап алса болот, эми албетте, бирок аны ката менен жаттайт сөзсүз анысы болот да. Ошол себептен мен бул ойго каршымын. Анда интернеттен Куран жаттап үйрөнүү же Курандан бир маалымат алуу деген туура эмес. Куран бул дүйнөдө эң ыйык нерсе. Аллах Тааланын сөзү. Ошол себептен Куранды үйрөнөм деген адам өзүнө устаз кармап, устаздын аркасынан гана жүрүш керек. Интернеттен туура эмес маалымат алып алып, ага амал кылып жашаса, ал күнөөкөр болуп калбайбы дейт. Албетте күнөөкөр болот да. Мисалы интернетке ар ким өзү каалаганын киргизет. Мисалы дават кылуу үчүн Аллах деген сөздү же хадисти киргизишет. Алар башка жаман сүрөттөрдүн арасында турат. Бул туурабы дейт. Эми албетте бул нерсе бир көз карашты карасаң туура эмес, эми адепсиздик. Эми экинчиден бул жана айтып кеткендей, интернет бул бир кээ бир адамдын көз карашында дүйнөлүк мусор эле болуп атпайбы? Аны ар нерсени киргизип атышат, эми аны бир осуждать этиш да туура эмес да, антипчи, туура эмес кылып атат депчи. Сиздер интернетке сүрөт киргизип же бир нерсени жазып дават кылбай эле, андан көрө кыскача роликтерди тартып тарасаңыздар, ошол таасирдүү болот го деп ойлойбуз дейт. Бизде группада участниктер кайрылышат, мисалы үчүн аудио лекцияларды, видео лекцияларды жөнөтүңүздөрчү, баланча устаздыкын, тигил устаздыкын деп кайрылгандар да болот. Бирок жазуу түрүндө дагы сурангандар болот да. Мен лекция укканга телефон, мисалы үчүн арзан телефон же болбосо угуп отурганга мүмкүнчүлүгүм жок, мен кечинде жатып алып окуйм дегендер да бар. Ар бир адам ар кандайды өзүнүн убактысына жараша. Жакшы, экинчи суроо сизге. Интернетте баарыбыз акылдуу, ыймандуу боло беребиз, бирок чыныгы жашоодо баарыбыз андай эмеспиз. Жайнамаз жерде болгону менен ага чыккан адамдар аз. Алар бирөөгө дават кылам деп интернетте олтура берип, өзү убактысын коротуп, артта калып калбайбы дейт. Албетте артта калып калышы мүмкүн. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы? Адам дейт, эки нерсенин баркын билбейт дейт. Бул ден соолуктун жана бош убакыттын дейт. Ошо динди таратам, дават кылам деп эле телефонду же компьютерди кармап кечке убактысын өткөрбөш керек. Өзүңүз интернеттен дават кылат экенсиз, илимиңиз барбы, канча жылдык дейт? Билимим боюнча кыргыз тилчимин, бирок дин жагынан илим алган эмесмин, бирок китептерден ошондой таалим сохбеттерге барып илимди алганга аракет кылам. Колуман келишинче. Эми аракет кыласызбы? Аракет кылып атам да. Жакшы, келиңиз. Сизге сиздин оюңузча кантип дават кылыш керек? Негизи эле даваттын Кыргызстанга кереги бар деп ойлойсузбу? Даваттын кереги бар албетте. Дават кылбаса дин таралбай калмак деп ойлойм. Динди таратуунун бирден бир жолу ушул дават болуш керек. Өзү барып айтса ишенимдүү болот да. Интернеттин аркасында туруп алып эле аны айтып берсе, аны окуган да бар, окубаган да бар. Миң уккандан бир көргөн деген бир көргөн артык эмес. Анысыңардай тез мындай эл менен жолугушууларды көбүрөөк уюштурса, балким ошонун натыйжалуу болмок да, менин оюмча. Бул талкуу аркылуу сиз өзүңүзгө эмне таасир ала алдыңыз дейт?
Мен ошо башында эле ушундай көз карашта болчумун, интернеттен даават алуу бул тескери натыйжа берет деген. Азыр деле ошол көз карашымда калдым. Сиз айтып атасыз да, интернетте даават кылыш керек депчи. Интернет жок убагында даават болуп жүргөндө буга чейин эле болуп келет. Анан кийин азыр сөйлөп атасыз, интернет менен аябай жайылып атабыз. Сиздер интернет аркылуу дааваттар берет экенсиздер, ушу кыздарды чакырып, талим өтүп, мындай жүзмө-жүз көрүшүп кыласыздарбы, уюштурасыздарбы аны дагы? Мисалы үчүн айны 31-де аялдардын дагы өзүнчө аялдарга өткөн сабагы бар. Дагы башка ушундай Куран курс, мисалы үчүн көп эле жерлер бар талим өтө турган. Интернеттеги группалар кылып атабы ошону сиздер кылып атасыздарбы? 200 бар деп атасыңар. 200 чогулуп 200 чогулуп жүзмө-жүз көрүшүп өткөнгө мүмкүнчүлүк жок. Негизи бирок ар бири менен конкурс аркылуу, мисалы үчүн суроо жооп аркылуу ар бир участниктин өзүнүн оюн билип, бул участник кандай, бул участниктин амалы кандай, амал кылып атабы, алган илимине кылган жокпу, ошонун баарына биз көңүл буруп көзөмөлдөп турабыз албетте. Азыр сиздер айтып кетпедиңиздерби, биздин группада 200 адамдан бар, 5 группа бар. Мен жаңы кирдим дейли, динге түшүнүгүм жок. Анан сиздердин группаңыздарга мен кокусунан кошулуп калдым. Анан сиздер айтасыздар, азыр документ даяр болуп дейсиздер. Ошол документти сиздер интернетте кантип коесуздар? Мен ошого кантип ишенсем болот? Мисалы үчүн группалар толтурат, мен деле кошулат элем ошондой документ кылгангачы. Сөз түрдө документи болсун, анан ошол документи барлар гана диндеги документи бар адамдардын дааватына ишенели, калгандарыкын жөн эле өткөрүп коелу, маани бербегенге аракет кылайлы депчи. Анан негизинен жумасына 2 жолу видео урок болот, чубак ажын. Ошону көрүп бүткөнгө деле 1 сааттан 2 саат, 1,5-3 саат убактын кетет да. Анан негизи ошол эле видеолорду көрүп, чоң алымдардын видеолорун эле көрөйлү биз, калган убактыбызды текке кетирбейли, өзүбүздүн ишибиз менен алек болойлу, дааватты өзүнчө түшүнөйлү. Ошондой кылсак болобу? Сиздерден азыр группаны уюштурдук, даават кылдык дейсиздер, өзүңүздө убактыңыздар кетип атат, ошонун ордуна башка бир өзүңүздөрдүн илимиңиздерди өркүндөтүп, 3-4 жыл илим алып, андан кийин ошонун негизинде даават кылсаңар кандай болот ошол? Бир эле видео лекциялар менен чектелип калган болбойт. Ошондой, мисалы үчүн биз группада пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын өтөбүз, жакшы кулк мүнөз тууралуу, пайдалуу кеңеш тууралуу өтөбүз. Сиз макул анда эгерде динге келгиңиз келбесе, жок дегенде жакшы кулк мүнөзүңүздү оңдоо үчүн ошол теманы окуп коюңуз, ошол деле сизге жетиштүү болот. Анан сиз айтып кеттиңиз, интернеттен убактыбызды өткөзбөй эле, андайларды укпай эле, биз жөн эле китептерди окушубуз керек. Сизге бере турган суроом, өзүңүз ошол интернеттен көрбөсөңүз кайсы китептерди алып туруп окудуңуз? Дини, мисалы үчүн Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын окудум чындыгында. Анан мисалы көпчүлүк эле адамдар бош убактым жок дейт дагы, анан башка маселелерге келгенде же болбосо башка эле учурларга келип WhatsApp'ка кирип койчу десең, сразу бош эмес болсо да кирет да. Ошондой бош убакты өткөзгөндөн көрө биз өзүбүзгө жакшы маалымат алганыбыз жакшыбы, же кандай китептерден окушубуз керек деп коюп, анан башка соцсеттерде отуруп алып интернеттен жанагындай эмелерди, видеолорду көрбөй эле жүрө бергенибиз жакшыбы да. Мен ушул жерден бир акылдуу сөздү айта кетейин да. 1 жылдыгыңды ойлосоң эгинек дейт да, 100 жылдыгыңды ойлосоң бактик дейт. Ал эми түбөлүгүңдү ойлосоң китеп оку дейт. Китеп оку кандай жакшы, анын сезимин жогорулатат. Ал эми окудум деп атпайбы? Жөн эле суроо, макул окупсуз пайгамбарыбыз канчанчы жылы төрөлгөн деген эле суроо берип коеюнчу, макул. Эгерде окуганыңыз үчүн болот. Точно ошо мындай даталарын териштирип мындай эме болгон жокмун, бирок кызыктуу жерлерин бүт окуп чыккан чындыгы. Китептин башында эле киришүү болот, андан кийин сразу эле пайгамбарыбыздын өмүр баяны башталат. Мен туулган күнүн айт же башкасын айт деген жокмун, жөн эле жылын айтып бересизби? Эгерде мен ишенейин да, то что сиз китеп окуганыңызгачы. Жылын чындыгында унутуп коюптур, мен ушул жылдарына да так эмесмин да. Өзүңүз айтып бериңиз. 571-жылы. Интернеттен даават кылуунун пайдасы жана зыяны эмнеде? Так айтып өтүңүз. Пайдасы эми зыяны көбүрөөк эми ачыгын айткандачы. Пайдасы азыраак. Пайдасы эми кандай? Кээ бир жерде бир маселе билип калат, угуп атып, туура сөздөрдү угуп калат. Ошо менен бирге келтен бирок зыяны ошончо көп болуп атат да, айтачы. Эми жандай туура эмес сөздөр айтылат интернеттин ичиндечи. Ар ким бир туура эмес жолдогулар, жандай туура эмес течениедагылар чыгып өзүнүн сөздөрүн айтат. Динден эч кандай кабар жок адам чыгып туруп ушул туура экен деп алат. Анын аркасында ээрчип алат туура эмесине атыначы. Эгерде интернеттен даават кылам десе,
эмненин негизинде даават кылыш керек? Жана да бердим эле ошол суроону так жооп берген жоксуз. Балким Куран аяттары, балким хадистер, ошондой эле учурда мисалы аягына биз элементарный бир дипломдук ишче бир реферат жаза турган болсок, мунун китеби мындай деп жазабыз да, ошол сыяктуу балким. Тем более интернеттен сүйлөй турган болсо, бул массалык маалымат каражат дүйнө жүзү билет бул сөздүчү. Биринчиден Куранга таянып сүйлөш керек. Куранда аяттарга негизделип, аны таянып сүйлөйт дегенге дагы бир аз арабча билип алып, бир аз бир араб сөздөрүн билип алып, Курандын кыргызча котормолун көрүп алып чыгып сүйлөй берген болбойт. Андай адамдардын сөзүн мындай информация катары эле угуп коюш керек жөн эле. Ушундай экен деп ээрчип кетпеш керек. Ага мисалы үчүн Куранды чечмелеш үчүн, Куран тууралуу сөз айтыш үчүн араб тилин билгенден кийин дагы, толук билгенден дагы 15 китеп бар. Ошо 15 китепти окуп бүткөндөн кийин, устазы уруксат бергенден кийин анан Куран тууралуу сөз ачылат, алчы. Бул аятта мындай түшүнүк, мындай деп сүйлөсөк болот. Эгерде ошол маалыматты хадистен айта турган болсо, анда хадис бул хадисте өз ичинен бөлүнөт да, сахих деп бөлүнөт. Ошо сахих хадистен биз толук маалымат алышыбыз керек, ошого таянып сүйлөш керек да. Сахих деген ошол азыркы замандан баштап ошо хадисти айтып келген адамдын баягы санжырасы бар отуруп пайгамбарыбызга такалат, ошочу. Пайгамбар баланча айткан, ал баланча айткан, баланча деп азыркы күнгө чейин жеткен, ошочу. Ошондой хадистерге толугу менен таянып, ошондон да бир толук маселе алсак болот. Жок, мисалы үчүн азыркы күндө заман өзгөрүп, ар кандай жаңы маселелер да чыгып калды. Мисалычы, ага шариатта салыштыруу деген бар. Салыштыруу. Ошого бир салыштырып сүйлөгөнгө дагы шариат уруксат берет да. Бирок салыштырып сүйлөгөндө да жөн эле бир нерсени салыштыра албайсың. Анын себебин карап туруп салыштырасың да. Мисалы үчүн Куранда арак ичүү харам деген. Харам, ичкенге болбойт, бул чоң күнөө. Эми бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманасында наша чегүү же ошондой бир баңги заттар колдонуу тууралуу сөз айтылган эмес. Бирок бул дагы харам. Буга далили кайда? Буга далили ошо арак эмне үчүн харам? Арак бул араб тилинде хамыр деген сөз мухамаратул акыл дегенден алынат. Адамдын акылын жок кылып салат. Адамдын акылын жок кылып салган нерсе нашада жана баңги заттын баарында табылат. Демек бул арак кандай харам болсо, баңги заттын баардыгы да ошондой харам. Ушундай бир таянычтарга таянып, анан интернетке чыгып, ошол сөздөрдү айтса болот. Эми бирок жана айтып кеткендей, интернет бул дүйнөлүк мусор болот, эми бул ар ким ар нерсени киргизе берет. Муну эч ким токтото албайт. Бул боло берет да. Мындан эми акыркы эң айтыч сөз максат, ар бир инсан эми акылдуу болгондон кийин, ар бир инсандын акылы өзүнүн жайында болгондон кийин, бул өзү тандаш керек. Мен кимдин сөзүн угайын, кимди ээрчийин деп. Биринчиден илим алыш ар бир адамдын өзүнө фарз, өзүнүн жашоосун алып негиздеш керек. Жок, илим алган кудурети жетпей, илимди адамдын аркасынан жүрсүн эми. Бирөөнүн определенно. Баланча салыштырбасын, баланча тигиндей деген, тигиндей деген болбосун да. Адамды ээрчибей, э? Бир эле алымды, ошону кармасын, ошону устазсын, ошонун аркасынан жүрсүн. Ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүнү интернеттеги даават деген негизде жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп, буга чейин дагы мына кечээ эле биздеги коомчулукка белгилүү болгон да бир инсаныбыз айтты, Кадыр Маликов деген. Бул жаштардын көпчүлүгү интернеттеги дааватка ишенип, туура эмес багытка кетип калып атышат деген ой пикирин билдирди. Мына ушундан улам жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп, өзүңүздөрдүн ой пикирлердин иретинде жалпы коомчулукту тескерисинче даават жаман нерсе эмес, жакшы нерсе, бирок ошону туура кабыл алуу ниетинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиз, сизден баштайлы. Мен жанакы баланын суроосуна толук жооп берип коеюн. Биринчи 3-4 жыл билим алып алып, анан кийин даават өтпөйсүздөрбү деп атпайбы? Туура, негизи окуп, үйрөнүп туруп даават өтүш керек, бирок 3-4 жыл менен чектелбейт илим алуучу. Өмүр бою, мисалы үчүн, бешиктен баштап кабырга чейин илим алуу парыз деп атат да. Негизи китеп эле окуп отурган адам азыркы заманда жок болуш керек. Азыр ар бир адамдын, мисалы үчүн, телефонунда WhatsApp бар да. Жок деген ошол WhatsApp болобу, Facebook болобу, ошо диний эмелерге, группаларга жазылып алыңыздар дейт элем. Жана ошол туура группаларга, туура текшерип, билип, аныктамасы барбы, муфтияттан жокпу, ошонун баарын териштирип туруп, анан кийин ишеничке киргенден кийин анан ошол жактан маалымат алсаңыздар дейт элем. Бул эми интернеттен бир маалымат алам десең, ошо эми өзүңдүн акылың менен ошонун ичинде туура маалыматты кабыл ал, туура сөздөрдү кабыл ал. Эми мисалы үчүн жана интернеттеги дааваттардан мисалы үчүн жакшы эле жөнөкөй сөздөрдүн баарын угуп бериш керек. Мисалы үчүн мечитке барып намаз окуу, мындай жакшы эмелердичи. Эми андан тышкары мисалы жекече маселелер болуп отурган болсо, мурда айтып кеткендей эле, анын алымдардын астынан барып сураш керек да. Бул мындай эреже
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманасында эле болгон да. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху риваят кылат, биз мешитте отурганда дейт, мешитке бир ак кийим кийинген, ак жумал келген бир адам кирип келди дейт. Аны биз эч кимибиз тааныбайт экенбиз дейт, бирок кийиминде дагы сафардын бир белгиси жок экен. Мындайча айтканда эч кимге белгисиз тааныс киши эле дейт да. Бул Жабраил алейхиссалату вассалам эле барыңыздар билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аяттарды алып түшүп турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтан ортосундагы элчи болгон. Анан Умар ибн Хаттаб разияллаху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай отурганда мешитте баягы киши келип туруп жанына отурду дейт. Анан сурады дейт, иман эмне деп, ихсан эмне, кыямат эмне деп жана башка суроолор сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга очередь менен жооп берди. Мындан азыркы күндө биздин уламалар айтат, мына илим алып өзүнө дин үйрөнөм деген адамдын илим үйрөнүшүнүн жолу ушул эле дейт да, мындан башка эмес. Мындайча айтканда, эгерде толук дин менен жашайм, динди үйрөнөм десең, анда ушул азыркы күндө мына атактуу алымдар көп. Ошолорго барып, ошолордун астынан ошолор устаз тутуп, ошолордун аркасында бир маселе үйрөнүп, ошолордун артынан жүрүш керек. Ошо интернетте жанагы кээ бир жерлерде мисалы кабырга күнөөсү бар адамды эмеге мүрзөгө коюп койсо ошол жактан жылан чыгыптыр. Анан кийин моурекини 20 адамга таратпасаң эртең кырсык болушу мүмкүн деген сыяктуу дагы ушундай нерселер келет, WhatsAppка дагы келет, Одноклассниккеден да келет. Ошолорго ишенбегиле деп айтып кетет. Интернет жалпы дүйнөнү бириктирип турат эмеспи? Ошон үчүн өзүбүздүн өлкөбүздү уят кылбастан, жаман жагыбызды гана көрсөтүп эле биздин кыздар бузулуп баратат, биздин кыздар минтип атат, тигинтип атат дегенден көрө ушу биздин кыздар жылдан жылга мындай жакшы жактарын айтып, жылдан жылга өсүү бар, өнүгүү бар деген сыяктуу ошолорго класс басып, ошолорду дагы мындай жакшы жактарын айтсаң, наоборот адамдын аң сезими ошол жака бурулат эмеспи? Ошо мен ойлойм, ушу өлкөбүз буюрса жакшы ийгиликтерге жетип, өлкөбүз өнүгөт деген жакшы шириндүүлөргө коет. Бүгүн биз интернеттеги дават деген темада талкуу кылдык. Бүгүнкү биздин көрсөтүүдө бир нече талкуулар болду. Айрымдары интернеттен дават кылыш керек десе, кээ бири каршы чыгышты. Бирок көрүүчүлөр өзүңүздөр жыйынтык чыгарасыздар деген ойдобуз. Биздин көрсөтүү аркылуу гана жыйынтык чыгарып коюу бул кыска болуп калат. Себеби өзүңүздөр анализдеп пайдалуусун алыңыздар. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.